видео сабакта сандарды разряддык кошулуучуларга ажыратып кошуу ыкмасын үйрөнөбүз. Бул мисал биздин сайттан алынган. Адил 39 кошуу 61 мисалын кантип чыгарууну билбей жатат. 39 кошуу 61ге барабар болгон төмөндөгү варианттардын бирөөсүн тандап Адилге жардам бер. Келгиле анда Адилге жардам берели. Бирок балдар, маселени чыгарууда суроону туура түшүнүү керек. Бул жерде суроо барбы? Ооба, суроо бар. Суроо белгиси болбосо да бизден талап кылынган нерсе бар. Биз алгач эмнени табышыбыз керек? Ошону аныктап алуу керек. Ал үчүн суроону окуп түшүнүү керек. Биринчи окуганда түшүнүксүз болсо, анда дагы бир жолу окуп түшүнүүгө аракет кылгыла. Мен дагы бир жолу окуйм. Адил 39 кошуу 61 мисалын кантип чыгарууну билбейт. Демек, мен бул биринчи сүйлөмдү окуп эле, анда ойлойм, мен билем. 39га 1ди кошсок бул 40, 40ка 60 кошсом 100. Мен таптым. Адил, сенин жообуң 100 деп карасам, бул жерде 100 деген жооп жок. Ошондуктан балдар, биринчи эле сүйлөмдү окуп, калганын окуй койгон туура эмес. Анткени 100 деген бул жерде жок. Анда эмне табышыбыз керек? 39 кошуу 61ге барабар болгон төмөндөгү варианттардын бирөөсүн тандап Адилге жардам бер. Варианттарды карап көрсөк, бул кошулуучулар. 3, 6, 9, 1. Демек алар 3-тү, 9-ду, 6-ны, 1ди кошуп коюптур. Бул туурабы? Туура болушу мүмкүнбү? Сумманы табуу үчүн биз деген бул жерде сандарды кошуп коебузбу? Жок, туура эмес. Мисалы биз бул жерде 39 кошуу 61 бул 100 болгон. Бул кошуу амалынын жообу 100 болобу? 100 болбойт. Анткени 3 кошуу 6 бул 9, 9га 9ду кошсок 18, 18ге 1ди кошсок бул 19. Бул туура эмес. Анда мындай кылсак болот. Демек, бул сандардын кошкондо 100 чыгат деп ойлорсок болот. Алда бир ыкма, туура. 30га 60 кошсок 90, 90га 90 кошсок 180, 180ге 10 кошсок 190. Бирок бизге 100 чыгышы керек. Анда балким бул акыркы жооп. 30 кошуу 60 бул 90, 90га 9 кошсок 99, 1ди кошсок 100. Бул туура жооп. Бирок менде суроо туюлду. Бул жердеги 30 деген санды кайдан алышты? 60 деген санды кайдан алышты? 9 жана 1 да кайдан келди? Деген суроо болушу керек. Анткени биз каалаган сандарды алып кошкон жокпуз. Бул сандардын мааниси бар. Ал кандай? Келгиле мен бул жерден жазбай, бул жакка чоңураак кылып жаза алайын. 39 кошуу 61. Эми биринчи эле суроо 30 кайдан келди? Бул жердегиди карап көрсөм менде 30 жок, бирок 3 бар. Негизи 3 бар, туура. Бирок 3 бул ондук. 39, демек бул жерде 3 ондук бар. Ошондуктан бул 30га барабар. Мына 30га барабар. Ал эми 60 кайдан келди? 60 бул жердеги 6 эмес, бул 60ка барабар. Анткени бул ондук. Демек 6 ондук бул 60ка барабар. Бул жердеги. Ал эми 9 менен 1, туура, силер таптыңар болушу керек. Бул жерде 9 бирдик бар. Мына 9 бирдик жана 1 бирдик. 9 бирдик жана 1 бирдик. Дагы да эле түшүнүрөктөр болсо, анда мындай кылсак болот. 39 санын разряддык кошулуучуларга ажыратып жазып алалы. Мисалы үчүн 39 дегенде ондуктарды башка, бирдиктерди башка кылып жазалы. 39, 3 ондук дегенде бул 30га барабар. Ал эми 9 бирдик дегенде бул 9га барабар. 30 кошуу 9 бул 39. Бул жерден келди мына 30 жана 9. Ал эми 61ди да биз разряддык кошулуучуларга ажыратып жазалы. 61 дегенде 6 ондук. Ал 60ка барабар. Ал эми бул жерде 1 бирдик бул 1ге барабар. Мына ушул сандарды эми кошобуз. Бул кошуу ортосунда кошо амалы бар. Демек 30 кошуу 60, 9 кошуу 1. Силер билесиңер, кошкондо сандардын ордунун эч кандай мааниси жок. Сандарды жылдырсаңар деле сумма бирдей чыгат. Демек биздин туура жооп бул вариант. Келгиле анда дагы бир суроо чыгарып көрөлү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы 41 кошуу 57ге барабар? Бул жерде эгерде жоопторду карап көрсөк, бизде 4 бирдик, 5 бирдик деп разряддык аталыштары боюнча берилген. Анда эмесе келгиле таап көрөлү. 4 бирдик барбы бизде? Жок, анткени бирдиктерде бир гана
1 менен 7 бар. Анда бул суроо туура эмес, бул вариант туура эмес. Келгиле кийинкисин карап көрөлү. 4 ондук деген барбы? Туура, 4 ондук бар мына. Бизде 4 ондук бар. Демек бул туура болушу мүмкүн. Ал эми 5 ондук барбы? Бул жерде 5 ондук бар. Туура, бул деле туура болду. Андан кийин 1 бирдик жана 7 бирдик. 1 бирдик жана 7 бирдик. Бул жердеги 1 жана 7. Анда бул вариант туура. Эгерде азыр мен түшүндүргөндө түшүнбөй калгандар болсо, мен бул жакка ачып жазсам болот. 41 дегенди келгиле разряддык аталыштары боюнча ажыратып жазсак болот. Анда эмесе 4 ондук жана 1 бирдик. Демек бул 4 ондук жана дегенде кошобуз 1 бирдик. Бул 41ге барабар. 1 бирдик. Ал эми 57 санында бизде 5 ондук бул 50 жана 7 бирдик бар. Жана 7 бирдик бар. Мына, демек ушул эки санды кошобуз. Бул жака кошуу амалы. Анда бизде 4 ондук, 5 ондук, 1 бирдик жана 7 бирдик болду. Бул экинчи вариант туура жооп.